Аймактарды өнүктүрүүгө карата көрүлгөн аракеттер кандай? Натыйжа барбы? Адамдардын жашоосун жеңилдетүү максатында бардык тармактарды санариптештирүү саясаты эмне берип жатат? Ушул суроолорго жооп издеп Чүй облусунун Жайыл районунда иш сапарда болуп, жеринде жүргүзүлүп жаткан иш аракеттер менен тааныштык. 9 айдын жыйынтыгы менен ушул чакан жана орто бизнеске көбүрөөк көңүл бөлүндү. Быйылкы жылы жалпысынан 9 айдын жыйынтыгы боюнча 128 жумушчу орун түзүлдү. Айылдарды кыдырып келгенде көйгөйлүү маселе, суу маселеси боюнча маселелер бар болчу, ирригация маселелери, сугат маселеси боюнча. Быйылкы жылы мынакей Сарыбулак айылдык аймагында бул багытта алгылыктуу иштер жасалды. Жогорудагы айтылган маселе боюнча Сосновка айылдык аймагында мынакей көп жылдан бери, Союз таркагандан бери таза элек мынакей Таш арык каналы быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен мына 8 километр тазаланды. Санариптештирүү жаатында акыркы жылдары жетишерлик иштер бар экен. Жайылдагы медициналык жайлардагы биринчи байкаганыбыз байгыдай топтолуп кезек күткөн элдин агымы байкалбайт. Райондогу бириккен үй бүлөлүк медициналык борбордо бул багытта иш дээрлик бир нукка түшүп калганын айтышат. Бизде 9 ГСВ 20 ФАП бар. Ошо 9 ГСВнын баары интернет менен, техника менен, компьютерный техника менен баары кошулган. Эмдиги жылы буюрса 20 ФАПты бизде планда бар. Бизде азыр информационный системалар бар, база данных бар. 10 чактуу информационный система иштейт. Бул борбордон алгачкы медициналык иш аракеттер такталган соң, кийинки кадам оорулардын алабалына жараша 330 орунду кабыл алууга жөндөмдүү Жайыл аймактык бириккен ооруканада улантылат. Бул жерде азыр санариптештирүү жана ооруларды кабыл алууну заманбап уюштуруу максатында кошумча кабыл алуу жана жандандыруу жайлары салынып жатыптыр. Жайыл району 9 жолдун тому болгондуктан ар кандай жол кырсыктары көп катталып, алардын саны жылына 1700ге чейин жеткен учурлар бар экен. Оор абалдагы жол кырсыгына катталгандар бул жерден толук томографиядан өтүп, тийиштүү медициналык жардамдар берилет. Жол кырсыгы болгондогу бизге ушу адамдардын биринчи жардам көрсөтүүгө бизге алып келип түшөт. Ошого түшкөнгө жараша бизде да бүгүнкү күндө анан сизге көрсөтөбүз, реанимация бөлүмү курулуп атат. Ошого дагы баягы түшүп каралганга, ошонун ичине да операция жасалганга, анан ошол учурда дагы биз ага диагноз кое турган болчосок, бүгүнкү күндөгү талаптын талабы, бүгүнкү күндүн талабы мына компьютерный томография. Бул компьютерный томография биздин дарыгерлерибизге өтө чоң жардам. Район боюнча быйылкы жылдын эсебинен 120 чукул иш орундары түзүлгөн. Орто жана чакан ишканалар ачылып, жетишерлик шарты бар ишканаларда үй бүлөсүн баккандардын санын көбөйтүү негизги максатыбыз дешет жергиликтүү бийлик ээлери. Сарыбулак айылдык кеңешинин депутаттары кеңешип кесип, айыл өкмөтү менен биргеликте 30 жумушчу орун түзүүгө жетишкен. Мектептин авариялык абалдагы мурунку имаратын капиталдык ремонттон өткөрүп, кийим тигүү ишканасында учурда 15 адам иштеп, дагы 15 кыз келин окуп үйрөнүп жатышат. Быйыл 2019 жылдын 20 февралында ушул жерге жүгүрүп, Чүй фонддон проектке жүгүрүп, 900 Чүй өнүктүрүү фондунан 988 000 акча бөлүнүп, биздин ушул проектке жүгүргөнбүз, мына айыл өкмөтүбүз баш болуп. Андан кийин өзүбүздүн салымыбыз 240 000. Айылдык кеңештин депутаттары биригип 240 000 салып, ушул негизи бардык толук 1 миллион 88 000ге турду ушул. Анан бул жерге 30 машина келди. Аталган айылда элдин өзүмдүк оборотун сугаруу ички арыктардын абалы начарлап кеткенинен улам бир топ кыйынчылыктарды жаратып келген. Быйыл бул иш жөнгө салынып, ички каналдар тазаланып, оңдолуп түзөлүп, жеке эле айыл элинин эмес, дыйкан фермерлердин миңдеген гектар жерлеринин сугат сууга болгон тартыштык маселеси чечилген. Быйыл өзгөчө ушу ирригация маселесине да көңүл бурулуп атат. Ушу айылыбызда көп жылдан бери көйгөй болуп келген, ушу маселе чечилип атат. Бул арык менен мына азыр көрүп тургандай суу дээрлик акыркы 2-3 жылдардан бери келбей калган. Быйыл ушул маселе чечилип, мынакей элибиз суу менен камсыз болуп атат, сугат суу менен. Негизинен бул айыл ичиндеги короолорго келген система бул. Жалпысынан 85 гектарда жерде суу менен камсыз кылат. Айыл жашоочулардын айтуусунда айыл жеринде акыркы жылдары жандануу, алдыга умтулуу иштеринде байкалар, жылыштар бар. Элдин үмүтү жанып, өз жашоолорунун оңдоон жолдорун издеп калышкан. Тоолуу жерде жашайбыз өзүбүз.
Турар экөөбүз айтканда мен тоолордун уулумун дегенде ошо тоонун жээгинде сууга аябай кыйналып жүрчүбүз да. Ошо сууну кыйналып жүргөндөрдүн өзү биз өкүлү мен өзүмүн. Ошо биз тарапка суу өтчү эмес. Могу жолдун ар жак тарабына. Анан ушул биздин ушу балабыз айыл өкмөтүбүз ушу азыр жаш болсо да окуучубуз да биз. Эми атабыз болуп калды да. Айыл өкмөттүн ата деген сөз да. Мааниси ошо бала келгенден бери мынакей суу тартылып, канал болуп, өмүрүндө болбогон канал болду да. Азыр мына суу келип атат. Сосновка айылындагы жаңы бүткөн нам бышыруучу ишканасында жакында 10дон ашуун адам эмгектенип башташмакчы. Айылдын чок ортосунда жайгашкан мурунку мектеп-интернаттын ашканасын бүлүндүрбөй сактап, кайра толук ремонттон өткөрүп, жаңы жабдууларды орнотуп, 2 күн иштетип, мына эми майда чүйдө иштерин бүтүп, эртең бүрсү күнү ишке беребиз деп турушат. Мы решили открыть, была задумка в 2008. Ишкананы толугу менен жаңы жабдуулар менен жабдып бүттүк. Буйруса бул жерде атайын окуусун бүтүп келген адистер менен жергиликтүү калк жумуш менен камсыз болот. Нан азыктарынын бир канча түрүн чыгарабыз. Эми даяр продукцияны сатуу иштерин жолго коюунун программасын иштеп жатабыз. 2 күн мурун ишкананы иштетип, анын сапаттуулугуна ынандык. Ушундай эле жакшы самалык райондун Коминтерн айылында да толук кандуу иштеп жаткан сүттү кайра иштетүүчү ишканасында өкүм сүрүп, көргөндүн көбүн жаркытат. Бул жердеги мурунку тегирмендин имаратын кайра жаңы ишканага ыңгайланыштырып куруп чыгышкан. Биз барганда иштин ыргагы кызуу жүрүп жаткан учур экен. Сүттү кайра иштетип, сырдын 2 түрүн Бишкектин базарлары менен соода түйүндөрүндө сатышат. Бул жерде да айылдын адамдарын атайын даярдыктан өткөрүп окутушкан. Учурда ишкананы чоңойтуу, кошумча жумушчу орундарын түзүү иштери жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик ээлери да демилге отурган ишкерлерди ар тараптуу колдоп келет. Предприятие основано, строительство предприятия начало. Айылдагы эски тегирмен банкрот болуп, анан бир ой келди. Аны имаратын пайдаланып бир ишкана ачсак дегени. Рынокту анализдеп, биздин жашаган жерге ылайыктуу сүттү кайра иштетүүчү ишкана ачсак деген ой кетти. Анан ойлорду бышырып, аракетибизден оң жыйынтык чыгып, бүгүнкү күндө өнүгүүнүн жолундабыз. Эми аракет кылып, бир нече жумуш орундарын түзсөкпү деген долбоор менен иштеп жатабыз. Ушу жылы ушу май айында бизге ушу сүт иштетүүчү кичине мини деп койсок болот го, завод ачылды. Бу жерден азыр йогурт чыгып атат, сулуу күнү сыр чыгып атат. Андан тышкары айран, кефир чыгып атат. Бул инвесторлор бизге 3 миллион 800 миңге ушуну салышты. Кудайым буйруса расширение кылабыз деп турушат. Мындан ары да сизге жана өзүлөрү көрсөтүп чыкты. Мындан да чоң эме болот го деген ойдобуз. Район жетекчилиги бул жылдары айрыкча ирригация маселесине чоң көңүл буруп жатышканын айтат. Эң башкысы, азыр айыл өкмөттөрү бул ишти өз каражаттарынын эсебинен колго ала башташкан. Кара балта суусунан Сосновка айыл өкмөтүнүн талааларына кеткен каналдын эскилиги жетип, 200 литр гана суу канал менен келип, фермер дыйкандар сугат жерлерин сугара албай түйшүк тартып келишкен эле. Бүгүнкү күндө абал башкача нукка өзгөрүлгөн. Жергиликтен 2 миллион 700 миң сом каражатына бөлүнгөн 8 километр, 8 чакырым жерди оңдоп түзөө иштери жүрүп, бүгүнкү күндө айыл Сосновка айылына калкка анан да ошондой эле 700 гектар жерге суу жеткирилди. Андан тышкары Арис программасынын жардамы менен ушу айылдарды туруктуу өнүктүрүү программасынын алкагында 2 миллион 800 миңге проект утканбыз. Ошол ишке Арис бизге ошо канал куруп берип, башка 200 метр жерде оңдоп түзөп каналын куруп берип, шлюзчуларын коюп берди бизге. Таза суу маселеси да райондо күндүн башкы маселелеринен. Бул багытта да жыл аягына чейин аткарыла турган жумуштар көп. Жайыл айыл алмагына караштуу Алексеевка айылында азыр ар бир үйгө таза суу кирген турат. Эски суу түтүктөрү жыл сайын иштен чыгып, бул көйгөйлүү маселеге айланып бараткан эле. Жакын аралыкта бул айылдын жашоочулары толугу менен таза суу менен камсыз болмокчу. Бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен, өкмөттүн колдоосу менен, Арис өкүлчүлүгүнүн жардамы менен таза суу кирип атат. Жалпы узундугу 36 километрди түзөт. Бул деген долбоорго эмне кирет? Долбоорго ушу Алексеевка айыл аймагын жалпы толугу менен таза сууга туташтыруу, ошондой эле водозабордогу иштердин баарын жаңыртуу. Аймактарды өнүктүрүү жылында Жайыл районунда аткарылып жаткан ушундай башкаларга үлгү болорлук иштер жана алдыда элдин жашоо талабынын жогорулашына карата долбоорлорду ишке ашыруу максаттары бар. Сталбек Абдыраев, Нурбек Жеңишбек уулу, Чүй облусу, Жайыл району.